Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар. Ассаламу алейкум, мусулман калкым. Орозо күнүңүздөр менен куттуктаймын. Орозоңуздар кабыл болсун. Кудай таалам баарыбызга орозодо бүт жүрөгүбүздөгү тилектерибизди берсин. Орозо мезгилинде кандай тамактанам деп сурашат. Ушул диета жөнүндө сөз болот. Муну бир аз кармап турам. Ушуну скриншот кылып тартып алыңыздар. Эми ушуну бир аз түшүндүрүп кетейин. Демек, дегеле мен диетаны 4 күндө бир жейсиңер деп берем да. Мына, биринчи күн, экинчи күн, үчүнчү күн, төртүнчү күн. Бул эртең мененки тамак. Бул полдник, ошо түшкү тамак менен эртең тамактын ортосу. Бул болсо түшкү тамак, бул болсо кечки тамак. 4 мал, кээбиркилер менен курсагым ачып кетет десе, түшкү тамак менен кечки тамактын ортосуна да полдник кошкула дейт. Саат 3 жана 4-түн ортосунда 15:00, 16:00-дө кандайдыр бир свежий салат жесеңиздер болот деп айтамын. Демек, башынан түшүндүрүп кетейин. Бул биринчи күн. Эртең мененки тамакка крупа деп коет, ошо күрүч, гречка, арпа, пшено, ячмень деген бул арпа да. Кааласаңыздар күрүч кошкула, кимге күрүч жакса күрүч кошосуңар, кимге ячмень жакса ячменди коесуңар, кимге перловка жакса перловканы коесуңар. Демек, эртең мененки тамакты сууга бышырасыңар, сууга каша бышырасыңар дагы, анан ошого бир чай кашык сары май кошуп жесе болот. Андан кийин мен азыр негизги орозо кармабагандардын немесин түшүндүрүп, диетасын. Андан кийин ошо орозодо кантип кармайсыңар түшүндүрүп коеюн. Демек, эртең менен кайсы бир крупаны сууга бышырып кашагып жеткесиңер, андан кийин саат 10-11-де кааласаң мөмөчөмө жеш керек, бул деген витамин түшүш керек организмге. Кааласаңар свежий түрүндө жейсиңер, кааласаңар компот кылып жейсиңер. Түшкү тамак бул белоктон туруш керек. Демек, сиз бүгүнкү күнүкү сиз үчүн жаныбардын белогу. Уйдун эти болобу, койдун эти болобу, тоок эти болобу, өрдөк эти болобу, жылкы эти болобу. Негизинен жылкы этинде холестерин болбойт. Жылкы эти бардык адамдарга туура келе берет. Адамдар мен давлением көтөрүлөт, мен көтөрө албайм дейт. Жок, ал ошондой деле мээге сиңирип алган. Силер жылкы этин, кара этин сууга бышырып туруп, кара этин жесеңер, эч кандай давление да көтөрүлбөйт, эч кандай ысык да, суук да болбойт, сиздерге жакшы жеңил сиңет. Кечки тамак, демек, эттин өзү, ошо түшкү тамакты айтайын, эттин өзү сууга бышырасыңар, пияз саласыңар, чеснок саласыңар, туз саласыңар, кадимкидей эле чөптөрдү аралаштырып, бул күнү түштө эттин өзүнө тоюп аласыңар. Чтобы 3 күнгө чейин эт жебеш үчүн. Мына эттин өзүн, бир тарелкага эттин өзүн салып, эттин өзүн гана жейсиңер. Бул жерде бул ротационный диета деп айтылат да, бир эле өзүн жейсиңер деген сөз. Эртең менен бир эле ячменди, же ристи, же перловканы, же күрүчтү менен бир эле нерсе жейсиңер. Түштө дагы, полдникте, түш менен эртең тамак менен түшкү тамактын ортосунда дагы бүгүн мисалы силер алма жеген болсоңуз, болду, алма эле жейсиңер. Мындан башка нерсени кошпойсуңар. Же алмадан компот кылып ичесиңер. Ал компотту кечке чейин жесе деле болот. Түшкү тамакта бир гана жаныбар белок экен. Эми кечки тамак бул өсүмдүктөрдөн туруш керек, жашылчалардан туруш керек. Кечки тамак бир гана жашылчадан болуш керек. Себеби деген биз кечки тамак жегенден кийин көп кыймылдабайбыз, уктайбыз, жатабыз. Ошон үчүн биз органдарга жеңилдик беришибиз керек. Органдар аны оңоюраак сиңириш керек. Органдар түнү уктайт. Аларга биз жеңилдик бериш үчүн биз кечкисин бир гана жашылчадан, жашылчадан турган гана тамакты тамактанабыз. Демек, бүгүн мүмкүн силер картошка деп жазып койдум. Картошканы сууга бышырып, пюре кылып жейсиңер. Бир гана пюре, мына сууга бышырасыңар, пюре кыласыңар, анан аны туздан кошосуңар, татымал кылып. Анан өзүн эле тоюп аласыңар.
Эч кандай нан башка нерсе колдонулбайт. Демек мен азыр айтып атканда силер түшүнгөн болсоңар керек, эч кандай бул жерде биз сүт оокаттарын колдонбойбуз, эч кандай таттууларды колдонбойбуз, сахарларды колдонбойбуз, жана нанды колдонбойбуз. Мен дайыма айтып келем, нан жебеңиздер, себеби дегенде пшеницада глютен бар, аны сиңиши кыйын, ошон үчүн ал ичегиде слиз болуп калып калат дагы, слиздин ичине сразу эле микробдор кирип, ичегинин ичинде көбүрөөк жашаганга биз условия түзүп коебуз, шарт түзүп коебуз аларгачы, биз слизди пайда кылып. Демек, эгерде жок мен нан жебесем курсагым ачат десеңер, анда деген силер күрүчтөн нан жасасын үйдөн, гречкадан нан жасасын, горохтон нан жасасын. Аны интернетте ачсаңар толтура, кандай жасаш керек толтура ыкмалары турат. Ошондон кааласаңар нан жасаткыла үйдөгүлөргө, келиндерге, кыздарга, кааласаңар калама жасаткыла, кааласаңар биринчик жасаткыла. Демек, buğdaydan başka nerse, pшеница, buğdaydan başka nersenin bardığın koldansоңор болот. Эртемениnkisine жана түшкүсүнө. Эми экинчи күндө карагыла. Экинчи күнү күрүч. Мына кимге кайсы крупа жагат, ошону өзүңөр коюп алсаңар болот. Мисалы экинчи күнү күрүчтү. Муну дагы сууга бышырбайсыңар. Муну деген сууга демде кечиресиздер. Сүткө бышырбайсыңар. Сууга гана бышырасыңар. Көрдүңөрбү? Эртеменки тамактын бардыгын эле сууга бышырганга аракет кылыңар. Сууга бышырып эле зелень кошосуңарбы, анан жок өзүн жей албайм десеңер, анда мына биринчи күнү силер сары май кошкон болсоңор, экинчи күнү сливочный масло кошуп берсеңер болот. Анан кийин түш полдникте мен апельсин жазып койдум. Эми бул нерсе много мөмөлөр. Булар сезонго жараша урматтуу мекендештер. Сезонго жараша кайсы бар? Алма барбы, апельсин барбы, банан барбы, киви барбы, анар барбы? Ошо өзүңөр мөмөнү тандап аласыңар. Бирок эң негизгиси эстеп калгыла, бир мезгилде бир тамак, бир мезгилде бир мөмө, бир мезгилде бир жашылча. Түшүнүңөрбү? Демек, мен бул күнкүгө апельсин жазыптым. Демек, кааласаңар апельсинди сыгып согун ичкиле бир стакан, кааласаңар апельсинди арчып жегиле. Эми түшкү тамак. Түшкү тамак белоктон туруш керек деп айттым. Демек, белок жаныбар белогу болот, өсүмдүк белогу болот, балык, мына 3 күнгө 3 түрдүү жейсиңер. Демек, экинчи күнү мен өсүмдүк белогун жаздым. Бул деген фасоль, горох, чечевица. Ушул үчөөнүн бирөөсүн тамак кылып жейсиңер. Кааласаңар сууга бышыргыла, кааласаңар шорпо кылгыла, кааласаңар жөнөкөй мындай өзүнүн бышырак күрүчтү бышыргандай сууга ошондой кылып бышырып, только бирөөсүн гана, бирөөнү гана урматтуу мекендештер. Бүгүн чечевица жесеңер, эмдиги ушул күн очут келгенде, мөөнөт келгенде мүмкүн кийинкисине силер горох жейсиңер. Анан кийинкиси кечки тамак. Кечки тамак биз мурунку картошка жеген болсок, эми бул күнү капустаны, мисалы мен капуста деп жазгам, кызылча деп жазыптын. Кызылчаны сууга бышырып, аны чыгарып, салат кылып, кааласаңар бир аз май кошкула, чеснок кошкула, зелень кошкула. Кыскасы тарелкада толтура кызылча болуш керек. Ошону жейсиздер. Кийинки үчүнчү күн эми үчүнчү күн, урматтуу мекендештер, үчүнчү күнү таруу, пшено. Майда томолок пшенону сууга бышырып, дымдап, анан кийин ага кааласаңар, биз биринчи күнү мисалы сары май кошконсоңор, кийинки күнү сливочный кошкула деп жазсам керек. Так, сливочный экен. Эми бул күнү болсо зайтун майын кошуп жесеңер болот. Эми түшкү тамакта ошо баягы айткандай эле мөмөнүн бирөөсүн тандап аласыңар дагы, кааласаңар компот кылып ичесиңер, кааласаңар өзүн жейсиңер. Эми түшкү тамакта балык. Балык кайсы балык сиздерге жагат? Мисалы бирөө форель жеш мүмкүн, бирөө судак жеш мүмкүн, бирөө минтай жеш мүмкүн, треска деген балык. Ошо кайсы балык сизге биринчи бышырып көрөсүз, жейсиз, жакса, кийинкиде да башка балыкты жеп көрүңүз. Организмди жакканын өзү эле айтат. Жакпай калса кандайдыр бир реакция бериши мүмкүн организмчи. Кыскасы, түштө үчүнчү күнү балык жейсиздер. Кечкисин болсо капуста. Мына капустаны дымдайт. Муну
кааласаңар кичинекей бир май куюп туруп эле, бир аз кууруп туруп эле, анан кийин сууну куюп дымдап капустаны. Эми ал жака пияз кошосуңар, чеснок кошосуңар, зелень кошосуңар. Кыскасы тарелкада капуста тоесуңар, капустага кечкисин. 4-чү күн, эми 4-чү күнү дагы бир крупа экен. Бул жерде мен же ашкабакты жесеңер болот, же башка крупаны кошсоңор болот. Ашкабакты караңыздар, кааласаңыздар, мен сүттү уруксат бербейм да, эмне үчүн сүт уруксат бербестейм? Сүт менен пшеница, сахар уруксат бербейм, потому что сүттө казеин деген зат бар, ал тоже бизде сиңбей калат. Будайда болсо глютен деп айтып кеттим. Ошо сүттө казеин болгон үчүн, организмди тазалаш үчүн сүттү ичпей турууга деп айтамын. Бул чанда 10 миң адамдан бирөө гана жагышы мүмкүн сүтчү. Действительно анын ферменттери казеин эме ошо сүттү эритип, ошол адамга жакшы сиңиши мүмкүн. Бирок 999 адамдын жакпаганын байкадык да практикадачы. Ошон үчүн профессорлор дагы сүттү ичпегиле, пока организм тазаланганча сүт ичпегиле деп берет. Эми сүт чындыгында бир профессор мынтип айтат да, сүт ичсеңер болот, ак уйдун сүтүн, ак эчкинин сүтүн, анан боз бейнин сүтүн деп айтылат да. Көрдүңүздөрбү? Демек сиздер 4-чү күнү ашкабакты жээрде кааласаңыздар эчкинин сүтүнө бышырып жесеңер болот. Эң сонун жеңил сиңе турган сүт бул бир гана эчкинин сүтү. Болгондо дагы ак эчкинин сүтү. Түштү баягы айткандай эле мөмө-чөмөнүн бирөөсүн, жемиштин бирөөсүн тандайсыздар. Эми полдникте кечиресиздер, полдникте. Ал эми түштө болсо, бул эми овощной рагу деп коет, жашылча рагусу деп коет. Капустаны, болгарскийди, пиязды, савизди, помидорду кошуп шорпо кыласыңар. Овощной суп, овощной рагу деп коет. Суюк болсо шорпо болуп калат, коюраак болсо рагу болуп калат. Демек, түштө силер белок 3 күн белок жегенден кийин бир күн организмди жеңилдетип, овощной суп же рагу берет экенсиңер. Кечкисин болсо дагы эле баягы жашылча бул жерде мен жашылча рагусу. Демек, 4-чү күнү бул ушундай разгрузочный ден да, өсүмдүк рагусу жана жашылча рагусу. Бул экөө бирдей эле. Бул дагы жеңил тамак, бул дагы жеңил тамак. Демек, кечкисин дагы сиздер ошо бүт баарын кошуп, кааласаңар рагу кылып жегиле, кааласаңар шорпо кылып жегиле. 4-чү күнкү диета кечкиси бул разгрузочный ден. Ошо разгрузочный денде түштө дагы жана кечинде дагы жеңил тамак. Эми урматтуу мекендештер, биз эми орозо кармаганда эртең менен гана кичине тамак жеп атабыз. Мына эми негизги менин азыр чыгып айта турган оюм ушул кантип эртең менен түштө кантип тамактанабыз деген суроого жооп берейин. Демек, сиз бүгүн эртең менен күрүч жеңиз. Эртең мененкиге түшкү тамакты жеңиз. Мына, демек биз эртең мененки тамак менен түшкү тамакты алмак-салмак завтракка калтырып берет экенбиз. Дайым эле бир эле крупа бере берсек дагы бизге белок түшпөй калат. Ошон үчүн биринчи күнү ячмень жедиңизби же күрүч жедиңизби, экинчи күнү белок жейсиз. Үчүнчү күнү дагы крупа жедиңиз, 4-чү күнү белок жейсиз. Кийинки күнү дагы крупа жедиңиз, балык жедиңиз. Мына ушинтип, ушул 3 күндү кээде 4 күндү разгрузка кылып, бир күн завтракты жейсиңер, бир күн обедти завтракка алып келип жейсиңер. Мына бир эле завтракка ушул экөөнү алмак-салмак жей бересиңер. Мөмө-чөмөнү эртең мененкисин компот кылып кошуп жесеңер болот. Компот кылып или өзүн ушу завтракка кошуп жейсиңер. Кечкиси болсо, кечкиси урматтуу мекендештер, жеңил гана тамак калыш керек. Биз орозо тутуп кечке чейин ачка калдык деген менен баары бир биздин органдар кечкисин дем алыш керек. Биз эмне үчүн орозо тутуп атабыз? Биз органдарды эс алдырыш үчүн, органдарга ашыкча тамак бербеш үчүн, органдарды ашыкча иштеп кыйналбаш үчүн биз разгрузочный ден кылып атабыз. Биз жеңилдетүү күн берип атабыз. Ошон үчүн кечкиси ушул боюнча калыш керек, урматтуу мекендештер. Эгерде ким ушул мен айткан боюнча колдоно турган болсо, бир айдан кийин албетте сиз мага рахмат айтасыз.
Потому что сиз органдарды жеңилдеттиңиз. Ашказан, боор, мына кимден ашказан оорутат, боор оорутат, ичегиси оорутат, бөйрөк оорутат, баш оорутат деги эле ооруду деген адам ушул жеңилдетилген тамак менен кадимкидей клеткаларын жеңилдетет. Клеткаларын ордуна келтирет. Сиз оору деген сөздү мындай түшүнүңүз. Боор оорутат деген сөз боордун клеткасынын ичинде ар бир клеткасын гепатоцит деп коет. Ошо клетканын ичинде керексиз нерселер, сиз күнүгө ар нерсе жей берип керексиздерди толуп калган. Биз ошолорду айдашыбыз керек. Көрдүңүзбү? Мусулманчылыкта эч бир жамандыкка, организмди жамандыкка бүтө турган нерсе жок да. 11 ай иштеңби, сен эми 1 ай ошол клеткаларды тазала деп туруп 1 ай берет экен да. Ошон үчүн биз сөзсүз түрдө ушуну карманышыбыз керек, урматтуу мекендештер. Анан кийин оорузо кармап туруп, оорузодон кийин деле ооруп атам дегендер себеби силер кечкисине көбүрөөк тамак жеп жатып алып атасыздар. Ошон үчүн кечки тамакты ушул боюнча калтырасыздар деп мен сиздерге айтып кетерлим. Эми мен адашпасам бирөөдөн угуп калдым да, мүмкүн бул чын болуш керек. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам курма менен ачып, курма менен жаккан деп угуп калдым да. Эми чынбы жалганбы? Демек, организмди разгрузка кылыш үчүн, организмди жеңилдетиш үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир нерсе менен жеңилдеткен да. Бул деген нерсе сиздер эмнени түшүнүшүңүздөр керек. Биз организмди керексиз заттан кууп чыгытабыз деп түшүнүшүңөр керек. Керексиз заттан кууп биз ушуга чейин 11 ай толтуруп алган керексиз сиңбей калган тамактар, сиңбей калган белок, углевод, жир деп коет, сиңбей калган майлар, биз ушулардан арылыш үчүн орозо тутабыз. Орозо ар бир адамдын өзүнө деп койгон себеби мен кармадымбы? Демек, мен өзүмдүн ден соолугум үчүн, мендеги турган шлактарды айдаш үчүн, мендеги керексиз заттарды айдаш үчүн, дагы эң сонуну биздин ичибизде мен дайым айтып келемин, 5 микроорганизм жашайт. Грипки, вирустар, микробтор, жөнөкөйлөр жана паразиттер. Биз ушуларды тамактандырбайбыз. Биз ушуларды ачка калтырабыз. Булар өлүп, анан биз менен чыга баштайт. Биздеги зам, сийдик жана тер менен чыга баштайт. Дагы бир жолу айтып кетейин, урматтуу мекендештер, орозо кармаганда адамдын организми тазаланат деп, ачка калуу бул организмди тазалайт деп япондук 2 врач Нобелевский премия алышкан. Алардын негизги маңызы мындай болгон. Алар муну тапкан. Биз азыр 12 саат, 10 саатпы, 11 саатпы багы кармаган мезгилибизге жараша ошончо саат ачка жүргөн мезгилибизде биздин тирүү клеткаларыбыз ооруп калган клеткалар менен тамактана баштайт. Мына негизги орозонун дагы бир жакшы касиети, урматтуу мекендештер, биздин мына бая айтып коеюн, боордун ичинде мисалы миллион клетка жатат. Миллиондун 200 миңи ооруп калды дейли. 800 миңи ачка калганда ошол 200 миңди жеп коет. Ошону жеп, аны жеп койгондо анын ордуна жаңы клетка өсүп келет. Ушинтип, ушуну доказать этип, япондук врачтар Нобелевский премия алды. Бирок муну бизде мусулманчылыкта илгери эле айтып койгон. Орозо карма, ачка бол, сенин ден соолугуң чың болот деп илгери сөз менен айтып койгон экен. Аны эми япондук врачтар практикада ошо клеткалардын, сонун клеткаларын, ачка клеткаларды жеп аткан мезгилин көрсөтүп, Нобелевский премия алышты. Демек, урматтуу мекендештер, орозо тутуу бул организмге эң чоң пайда алып келет экен. Эң чоң оорудан арылат экенбиз. Эң чоң жакшы нерсеси биздеги митокурттардан арылат экенбиз. Биздеги ооруп калган, өлүп калган, ооруп жаткан клеткалардан арылат экенбиз. Орозоңор кабыл болсун. Мен айткандай диетаны кармаганга аракет кылыңыздар. Саламатта болуңуздар.